Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарпа элек көрсөтүүсү жанан алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз жайкы эс алуудан соң кайрадан эфирдебиз. Жана быйылкы жылы деле кызыктуу маектерди куруп, актуалдуу суроолорду тиешелүү тараптарга узатууну улантабыз деп турган чагыбыз. Кыргыз мамлекети эгемендүүлүккө ээ болгондон бери кандайдыр бир деңгээлде ачыкка чыккан, эскиден калган илдет бар. Ал аймактык бөлүнүү же болбосо түндүк түштүк маселеси. Совет мезгилинде деле болуп келген бул жасалма атаандаштык ал убакта жаап жашылып келген болсо, эркиндикти алгандан бери ар бир саясий кырдаал курчуган учурда биз тездик менен регионалдык таандуулукту аныктап баштайбыз. Тилекке каршы бүгүн бул көрүнүш халктын калың катмарына дагы сиңип калгандай. Дүйнөлүк практика көрсөтүп тургандай, эгерде бул ажырымдын алдын албаса, анын кесепеттери оор болушу ыктымал. Демек биз бүгүн көрсөтүүбүздө ажырымдын түбү кайда, эгерде биз бир эл болсок, эмне үчүн бөлүнүшүбүз керек? Анын себептерин эмнеден издейбиз жана аны менен кантип күрөшөбүз деген суроолорду талкуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келипсиздер. Мен алдын ала сиздерге ыраазычылык билдирем. Дароо эле суроолорго өтсөк, биринчи суроом. Түндүгүндө да, түштүгүндө да, батышында да, чыгышында бир эле эл жашаган болсо, кыргыз деген эл жашап аткан болсо, көп учурда санжырага шилтеме жасай турган болсок, бир эле уруунун өкүлдөрү да жашаган учур болуп аткан болсо, бир атанын балдары болуп аткан болсок, эмне үчүн ушундай бөлүнүү бар? Бул бөлүнүүнүн тамыры кайда? Мисалга, сизден баштайлы. Эми негизи оор суроо бул өзү. Неге бир эл болуп туруп ушундай бөлүнүп атабыз? Бунун тамыры кайда деген эми менин жеке пикирим боюнча мунун тамыры адамдардын кызыкчылыгында да. Адам деген ушундай жаныбар экен. Аң сезимдүүлүгү гана болбосо жаныбар. Дайыма өзүнүн кызыкчылыгы үчүн күрөшүп, ошо өзүнүн кызыкчылыгын талашып дегендей жашап келет экен да. Ошондуктан эми муну биз баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш катары эле карасак болот негизи. Анан эгерде баягы экинчи дагы бир жагын алып турган болсок, мына түндүк түштүктү атпайбызбы? Эми Кудай ортобузга бат тоону жаратып коюптур. Географиялык жактан экиге бөлүп, экиге ажырап калгандыгыбыз эми ал эч кимге жашыруун эмес, ал чындык. Анан мен кээде ойлойм да, ушул айтып да калам. Биз бир гана мындай географиялык жактан гана ажырап калбастан бизде психологиялык дагы айырмачылык бар. Ал биздин баягы тарыхый айталык шартыбызга, өнүгүшүбүзгө, жашообузга байланыштуу нерсе да. Түндүк Кыргызстан илгертен тартып айталык казактар менен чектеш жашап, кийин орустар менен эрте аралашып, мына ошол кандайдыр бир деңгээлде элдин психологиясы өзүнүн таасирин тийгизген болсо, түштүктө жашап аткан кыргыздарга коңшулаш өзбектердин, тажиктердин маданияты өтүшүп, ошол таасир тийген да. Аны эми маданият дегенди баарыбыз билебиз, баягы Кытайдын дубалын ортого уруп салса да баары өтүп кете турган нерсе. Мына ушул нерсе түрдүү маданияттардын баягы жаралышын шарттаган. Бирок эми көп түрдүү маданияттар аралашып эле жашап атпайбы? Мына ошондой айталык түрдүүлүктү анан баягы адамдык кызыкчылык кайсы бир жерде ушул түрдүүлүктөн пайдаланып ажыратууга барганда биздин тарыхыбызда. Демек, бул географиялык бөлүнүүнүн бир эсе, экинчиси жана маданияттардын бири-бирине тийгизген таасири. Рахмат. Сизайм. Сиздин оюңуз кандай? Бул бөлүнүүнүн мындай карап көрсөң, алакандай элбиз да. Машинада жолго чыксаң деле түштүктөн түндүккө бир суткага жетпей жетесиң. Бир күндө. Эгер самолетто уча турган болсоң, 1 саатта жетип каласың. Түндүктөн түштүккө, чыгыштан батышка. Анан түшүнбөйсүң да, эмне үчүн бир алакандай эл болсок, дүйнөдө бир чоң державалар бар. Чоң бир федерациялар.
чоң бир штаттарды бириктирген дөшө мамлекеттер бар. Анан алакандай Кыргызстан эмне үчүн бөлүнөт дейсиң? Мамлекет унитардык мамлекетпиз. Ооба, 80 улуттун өкүлдөрү жашайт, бирок унитардык мамлекетпиз, бир улутка негизделген мамлекет. Эми мен ойлойм, бул бөлүнүп жарылуунун ички дагы, сырткы дагы факторлор бар да, биз аны жокко чыгара албайбыз. Өзүңүз билесиз, биз геосаясий жактан өтө бир ыңгайлуу жерде жайгашканбыз. Албетте кичинекей мамлекетпиз. Бирок ошол эле учурда карасаңыз, Кытай менен коңшубуз, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Анан албетте ошончо чоң мамлекеттердин кызыкчылыктары биздин мамлекеттин ичинде деле, кандай десем, кайчы эмелерди жаратып турат да. Ар бир мамлекет албетте өзүнүн кызыкчылыгын, эми ал нерсе ачык айтылбайт албетте, конечно. Бирок тымызын ал саясат ар дайым жүрөт да. Анан мен ойлоп калам, жана өзүңүз дагы сөздүн башында айтып кеттиңиз, бул качан мындай да, бизде кээде мындай стадия ремиссияга кирип кетет, тынчып калат. Анан кээде карасаң эле ырбап кетет да. Анан эң жаман көрүнүш бул элди аркасынан ээрчитип жүрө турган саясатчылар, шоу бизнестин өкүлдөрү, деги эле алардын пикири менен элдер эсептеше турган адамдар дагы ушундай провокациялык чакырыктарга жол бергени мени ушунчалык кээде мындай зейинин кейтет да. Керек болсо журналисттер дагы ошол нерсеге жол берип коюп атат. Мен маселени айтат, мисалы, эгер дарыгер катачылык кетирсе, бир адам өлүшү мүмкүн. Эгер журналист ката кетирсе, ал бир килейген бир чоң бир коомду адаштырат да. Мен эми журналисттер бул нерседен алысыраак болсо деп каалайт элем, бирок тилекке каршы акыркы мезгилде мен өзүмдүн кесиптештеримен дагы ушул нерсени көрүп иренжип отурам да. Демек, бул бизге албетте өзүбүздүн каныбызга сиңип калган, биздин каныбызга муну сиңиришкен дагы да. Эми айтпайм, башка мамлекеттерде бөлүнүп жарылуу жок деп айтпайм. Ооба, ошол эле Казакстан, ошол эле коңшу мамлекеттерде, башка мамлекеттерде, мисалы билебиз, бөлүнүп жарылып отуруп, бөлүнүп кеткен мамлекеттер бар. Ошону биз унутпашыбыз керек. Анан мен айтат элем да, мындан кантип жолго чыгуу, азыркы кезде мисалы көп эле мамлекеттерди кыдырдым. Ошол эле мисалы Американы карасаңыз, бири-бирине баш ийбеген штаттарды бириктирген мамлекет. Ар биринин өзүнүн мыйзамы турат, өзүнүн полициясы, өзүнүн чакан өкмөтү, бири-бирине дал келбеген. Бирок ошол эле учурда, ошол штатта, башка штаттарда жашаган адамдар, мен бир чоң Америка деген мамлекеттин жаранымын деген бир бириктирген бир саясат бар экен да. Мен ушуга тамшандым. Бизге да ошондой саясат керек да, мамлекеттик деңгээлде жарандардын башын бириктирген, мен Кыргызстандын жаранымын деген гана позиция менен жашашыбыз керек да негизи. Эми бул идеалдуу болмок. Рахмат чоң. Мына бул эми бүгүн эле келип чыккан маселе эмес да. Бул маселе, эгерде биз өзүбүздүн соңку жаңы тарыхыбыздагы мамлекетибизди түптөгөнгө чейинки мезгилде деле анжандык кыргыздар, аркалык кыргыздар деп алардын ортосундагы карым катнаш деле солгун болуп туугандарыбызга баралы деп, мисалы, Алымбек Датка Кокон хандыгынын акыркы өзүнүн ошол жерде вазир болуп турган мезгилинде барып, жанагы согушка катышпастан туугандарына кетип аракеттер болгон да, бириккенгечи. Бирок баары бир бул ошол мезгилдеги саясий кырдаал албетте өзүнүн таасирин тийгизген. Анткени сиз айткандай, орустарга биринчи болуп кирип, анан бул жакта Кокон хандыгы деп. Ал мезгилде айтпай келгенде деле, Советтер Союзунун мезгилинде бул маселе бар болчу да. Кандай формада өнүгүп, кандай таасир эткен? Менден айтылып кетпедиби? Бул жаап жашырылып келген депчи, Совет мезгилинде. Жаап жашырылса дагы ушунчалык мыкты жашырылган экен. Биз эми ошол Совет доорунун эле продуктларыбыз да. Биз мисалы мындай нерсени өзүбүз тигер жетип үйлөнүп бала чакал болгонго чейин мындай маселе бар экенин сезбей эле чоңоюп калдык да негизи. Демек, буну кандайдыр деңгээлде жок кылуунун, же болбосо алсыратуунун демек бир механизмдер иштелип чыгып, ошол нерсе иштеген экен да ошол мезгилде. Анан качан өзүбүз кожоюн болуп, өтүбүздү төргөлгөндөн кийин анан ушул нерсенин баардыгы анан калкып чыгып калып атат да. Эми баягы илгертен ушуну
бир эл катары, бир мамлекет катары бириктирүүгө аракеттер болгондугу чындык. Анан бирок эми бүгүн биз тарыхта эми бүгүн өзүбүз окуп дагы жаткан Паланча хан, Түкүнчө хан деген менен эми ала куштатынан эле айтыш керек. Бир урун эле ханы болгон. Бир мамлекетке качан ол совет дöwрүндө гана бир мамлекетке айландык да, аны моюнга алып коюшубуз керек да. Ага чейинкилер мен деги эле хан деп эсептебейм, чын айтканда. Бардыгы бир урунун гана ханы болгон да. Анан азыр эми жылдыз айтып аткан мына 1 сааттык жол бул бүгүн да. Ошол мезгилде айлап жүрүп неме кылган. Демек, каттоо деген өтө начар болгон, чын айтканда. Карым катташ абдан начар болгон. Бир учур билесиз да. Бүгүн ошол айталык автобус менен айталык же болсо такси менен отуруп 10 сааттык, 12 сааттык жол деле. Бул дагы деле узак жол негизи. Эгерде бир учурда мындай аракет бизде болду эле да, түндүк түштүк жолун бириктирген темир жол курабыз деген. Мен ким сунуш кылган элесимде жок азыр. Ушул биздин эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында ошол идея өзү, ошол идеянын өзү идеология болчу бизге. Элестетип көргүлө. Бүгүнкү күндө техника ушундай деңгээлге жетип калган. Саатына 350 км жүрө турган ушундай электричкалар бар да. Ошондо биз 2 саат, 3 сааттык эле жолго айланып калмак да. Мен мисалы үйдөн чыгып бара жатып, үйдөн майбичеме айтып чыкмакмын да. Мен Бишкекке кеттим. Кечке тамакты даярдап тур деп эле. Мына ошондой ушундай байланыш болгондо бул маселе менимче өзүнөн өзү чечиле турган нерсе да. Биз дагы деле баары бир кимге жашыруун? Мына бүгүн самолеттун бар экендигин, жолубуздун жакшырып калгандыгына карабастан, айталык Таластан үйлөндү, Ысык көлдөн үйлөндү десе кокуу айнын мына өзүбүздө эле бар эле кыздар деген нерсе дагы деле айтылып келе жатпайбы? Дагы маселе. Өз оюңузду айтсаңыз болот, жылдай мына 28 жыл деп айталы, ошол 28 жыл эгемендик алгандан кийинки учурга туш келди да биздин ички мигранттарыбыз, Оштон, Жалал Абадтан, Баткенден, Көлдөн, Нарындан Бишкекти көздөй агылышты. Чүйдү көздөй агылышты. Бар болчу, бирок анчалык масштабтуу эмес болчу да. Чүйдө бүгүн оштуктар, Жалал Абадтыктар, Баткендиктер ого эле көп эми. Дээрлик чоң айылдар, айыл өкмөттөрү пайда болушту. Бири-бири менен бир сиңишип деле кала тургандай болду. Бирок баары бир деле кандайдыр бир учул келгенде ошо баягы аймактык таандуулугун аныктап эле маселе болуп атпайбы? Мисалы, күнү азыр камакта отурган бир активисттин айткан сөздөрү. Бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Эмне үчүн биз дагы деле сиңел баятабыз бири-бирибизге? Мен айталым, мурда бизди тоо тоскон экен, мурда бизди географиялык катаал шарттар тоскон экен. Бири-бирибизди 20-10-15 жылда бир жолу көрсөк бир көргөн экенбиз. Негизи мындай болду да, азыр 21-кылымда жашап атабыз, ооба, или жана Акаев айта берчү, илимдин техниканын өнүккөн доору келатат деп, ошол доор келди, жашап атабыз. Бирок тилекке каршы азыркы заманда адамдар, айрыкча Кыргызстандын калкы ушундай болуп атат да, өтө субъективизм күч алып атат да, бир вакуумдун ичинде эле жашап атабыз да. Өзүбүздүн бир чакан дүйнөбүз бар. Мисалы, бир айылдан кишиси ошол айылдан чыкпай эле, ой жүгүртүүсү деле ошол айылдын деңгээлинен чыкпай атат тилекке каршы. Мен жакында ошол эгемендүүлүктү 28 жылдыгын белгилеп атканда ошол мамлекеттик деңгээлде же өкмөттүн деңгээлде бир жакшы иш чара болуп тур. Мен ошого ичим жылыды. Кербен уюштурулуптур. Бул нерсе болуп туруш керек эле. Бул нерсени атайын уюштуруп деле эмес, ар дайым болуп туруш керек. Бизде мен бир дагы жакшы сунуш айтат элем да, мен көптөн бери ушуну козгогум келип жүрөт. Биз ички туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Ички туризм жанагы биз айткан карым катнашты ошол ички туризм жасайт да. Биз тилекке каршы азыр акчалуулар Дубайга барып эс алып атат, Турцияга барып эс алып атат, эми көлгө бардыгы эле барып эс алып атат. Бирок тилекке каршы Кыргызстандын ичин жаратылышыбыз кандай сонун. Бир бейиштин жериндей болгон бир Кудайым берген, ошол жерди да кыдырып өзүбүздүн жерибиздин сулуулугуна суктанбайт экенбиз да. Ошол эле түндүктөн түштүккө келип, түштүктүн аймактарын кыдырыш керек элдер. Түштүктүн калкы түндүктөгү канча Ысык көлдөн башка деле канча сонун улуттук парктар бар, сонун токойлор бар. Ошол нерсенин баарын көрүп отурса, ошол жердин калкы менен карым катнаш болсо, мен ойлойм, акырындап жүрүп отуруп, эми албетте бул 1 жыл, 2 жылда болбойт. Анан бул нерсени негизи
жана бала бакчадан баштап сиңиришибиз керек да. А бизде кандай болуп атат азыр? Үйдө ата энеси сүйлөйт, жана аркалыктарды билесиң го деп сүйлөйт. Же жанагы оштуктарды билесиң го деп сүйлөйт. Аны деген бала ошол эне сүтү менен үйдө кичинекейинен ошол нерсени сиңирип алып атат тилекке каршы. Биз жаш жеткинчектерди дагы ошол нерседен бир коргоп кала албай атабыз да. Биз жок дегенде бала бакчада, мектепте жаш биздин келечек муун ошол. Келечек муунга биз кичинеден ошолорду сиңиришибиз керек. Биз чакан мамлекетпиз, биз бөлүнбөшүбүз керек, биз кичинекей мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек деген бир ошо союздорунда сиз агай билесиз, идеология аябай күчтүү болчу. 28 жылдан бери биз идеология издеп атабыз. Бирок бир күчтүү идеология таппай атабыз да. Ар бир Кыргызстандын жаранын башын бириктирип бөлүнбөгөн, жана биз азыр түндүк түштүк гана маселесин талкуулап атсак, бизде уруу болуп, азыркы мисалы эми мечит кургандар чычалабай эле койсун, бирок мечиттер курулай бер, азыр мечит болуп бөлүнүп атышат айылда. Ай сенин мечитиңе мен барбайм, мен бул мечитке барам деп. Ооба, мечиттер адамдардын башын бириктирип ынтымакка чакырбай эле бөлүнүп жарылууга алып келген мечиттерге айланды. Ушундай мечиттердин бизге кереги барбы? Биз айтабыз, адапта саясатчылар бөлөт дейбиз да. Саясий упай топтош үчүн саясатчылар бөлөт деп айтып жүрөбүз. Чындап эле мына саясий кампаниялар мезгилинде айрыкча бул актуалдашып кетет да. Интеллигенция адатта прогрессивдүү күчтөрдүн башында болуш керек болот деп айтабыз да. Бирок интеллигенциянын арасында дагы бул нерсе бар да. Жашырын бар, бирок жашайт. Мугалимдеринен чыкты да ушул нерселер. Бөлүнүп жарылган социалдык тармактарда аябай ызы-чуу салып, университетте сабак берген мугалимдерден чыкты да ошол сөз. Эми элестетиңиз, Расул мырза, университеттин мугалимдеринен ошол нерсе чыгып атса, бул нерсенин тамыры канчалык тамырлап кеткен? Ал ошол деменен эле Советтер Союзунун эң акыркы жылдарында төрөлүп калган жаш баягы окутуучу экендиги аныкталбады эми ошол нерсечи. Мен азыркы Жылдыздын айткан бир эмесине кошулам да. Ички туризмди биз ушундай кырдалган чуунун жолу катары карашыбыз керек да. Мен өзүм эмени көрүп калдым эле, күбө болгом да. Бир аралдан, Японияда, бир аралдан экинчи аралга каникул мезгилинде окуучуларды алып барыптыр да. Анан баардыгы аларда кадимгидей мектеп формасы сакталган. Баардыгы окшош кийинген, баардыгы баягы рюкзак асынган окуучулар тиги менин көзүмө армиядагы тиги солдаттарды элестетти да. Бир команда менен отуруп, тур десе отуруп, тур десе туруп дегендей баардыгы. Ошентип алып, ошол жерге музейин алып барып атат, ошол жерде баягы тарыхый архитектуралык эстеликтерди көрсөтүп атат. Көрсө, мектепти бүткөнчө мамлекеттик программа бар экен. Өзүнүн мекенин толук кыдырып чыгат экен да. Ошол нерсе. Бул акырындык менен бизде деле башталды негизи. Мына азыр жогорку окуу жайларында баягы Ош мунун Ош декларациясы менен азыр студенттер аралаша баштады да. Ошолордун таасирин биз көрүп атабыз да. Түндүктөн бизге келип окуган студенттер, бизден ал жака барып окуп келген студенттерибиздин таасирин айтып отурсаң, мына ушундай эле жол менен чечиш керек. Негизи эми калайбызбы бөлүнөт экенбиз. Эми эмне кылышыбыз керек аны? Аны моюнга алышыбыз керек. Туура биз бөлүнөбүз. Эми мен түштүктө жашап атсам, туулсам эмне үчүн мен түштүктө эместешим керек да. Эми алардын айталык түндүктө туулгандыгы жалганбы, түндүктө экен жалганбы. Буну моюнга алышыбыз керек. Бирок мындан баягы өксүк комплексти жаратпашыбыз керек да. Муну маселе жаратпаш керек. Баягы Бишкекте барып окуган мен бир студенттен угуп калдым эле да. Каерден болосуң десе. Эми аны сүрүштүрүү эмне кереги бар? Баарыбыз эле кыргызстандыкпыз да дегендин баардыгы тең оштуктар деген. Ошол сөздү укканда эле оштуктар ушундай неме алып кеткен. Бул баары бир билинбеген менен баягы өксүк комплекс да. Ошондой болот. Анан калыптанып калган стереотиптер бар. Ошондой стереотиптерден арылышыбыз керек да. Мени таң калтырганы, менин кесиптешим, тарыхчы, этнограф, эми жашы улуу адам эле Ошко келип, эми аял киши Ошко келип алып туруп. Анан чогуу изилдөө жүргүздүк, бир 2 жума. Анан кетип атып айтат да. Мен Ошту мындай деп ойлободум эле дейт. Ана мен тамашалап айтып атам да. Эми паранжы жамынган аялдар, эшек араба,
дубалдар менен урулган тар көчөбү десем каткырып күлөт дагы. Эми ошондой болбосо дагы ошого жакын деп атпайбы? Мына азыр ички туризм деген мына ушундай нерсени көрүп туруп, көрсө мындай турбайбы? Бул көрсө биздин мекенибиз ушундай турбайбы, биздин элибиз мындай турбайбы деген эмени бала бакчадан да калыптандырсак акырындык менен ошол муун келгенде бул проблема өзүнөн өзү чечилет. Биз бүгүн ушул эменин бөлүнүүнү, түндүк түштүккөн бөлүнүү. Биз баягы мындай аң сезимди бир конкуренцияга айландырышыбыз керек. Атаандаш беришибиз керек. Бирок биз жакшы жагынан бизде мындай иштер болуп жатат, биз бул жагынан озуп кеттик деген сыяктуу. Мына ушу менен атаандашыбыз керек. Экспресс сурамжылоо рубрикабыз. Анда биз шаардыктардан, шаардын конокторуна ушул суроону бергенбиз. Ошого көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин маегибизди улантсак. Ошо элдердин арасында деле башка жакка барганда жердешчилик болуп атат да. Кайерге бир мисалы үчүн Ошто деле жүрүп бир жерге барсаң, кара суу же алайдан болгон болсо каяктансың. Алайлыктар болсо алайлыктардын өздөрүн тартат. Кара сулуктар болсо кара сулуктар тартат. Кара кулжа болсо ошондой да, ошондон болуп атат да. Бардыгы эле жердешчилик, тууганчылык болуп кетип атпайбы? Эми мындай да, ким кандай кабыл алат? Бул эми адам эгерде бардыгыбыз эстен чыгарбаш керек, Кыргыз Республикасынын жарандарыбыз. Экинчиден бардыгыбыз кыргызбыз. Анан эми түндүк түштүк дегенде мен түшүнбөйм, көп деле мындай бир бөлүнөт дегенге. Эми сөз болот туура. Түрдүү сөздөр бар, эми ал деңгээлине жараша да. Мен ойлойм, интеллигенция, эми башка адамдар мындай нерсеге барбайт го дейм. Эми Бишкектики бияктыктар аякка барып калабыз, жумуш издеп, аяк бул жакка келет, ошондон ушундай болуп атат деп ойлойм. Эми адамдар ким аркылуу экен да. Ушу ынтымак болсок деп эле ойлойм. Түндүк түштүк деген сөз жок болсо, элдер антип бөлүнбөй эле жакшы эле жашап атышат. Өзү ошо бийликтен неме болуп атышат да, бийлик жактан болбосо карапайым элдер жөн эле жашап атат, түндүк түштүк дебей эле. Оштук эмнеси, биз оштук экенбиз, чүйлүү экен дейт, ошондой терең түшүнүш керек экен да. Бардыгыбыз кыргызстандыкпыз, бир элбиз деп бөлүнбөш керек. Бир маселе азыр биз менин балалыгымда деле, сиздер деле ушундай болсо керек. Мен окуган айылдарга көлдөн, чүйдөн мугалимдер келип окутчу болчу. Алар дагы кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн түшүнүктөрүн, өздөрүнүн баалуулуктарын бизге сиңиришти. Жергиликтүү калктын баалуулуктарын өздөрүнө сиңирип кетишти. Мисалы, ошол эле көлдөгү бизди окуткан агайларыбыз бүгүнгө чейин алар өзүн оштукпуз деп сезишет. Мына ушундай да. Анан кече мына Жылзайым сиз дагы айтып калдыңыз, ынтымак кербени деп. Таластан бир топ, жоон топ делегация көлдөн келишип, биздикилер көлгө барышып. Мына ушундай жолдор чындап эле маселени чече алабы же буга бир системдүү караш керекпизби? Системдүү караганда мына сиз айтып аткан маселе, билим берүү чөйрөсү, интеллигенция. Чындап эле бүгүн ошол баягы бары жокту билип, акыл эси жетип, ошону таанып турган адамдар дагы ошол сөздү оозанып атышпайбы? Акыркы аргумент катары ушуну колдонуп атышпайбы? Кандай жолдорун көрүп атасыздар? Негизи системалуу түрдө иш болуш керек. Анан мен каалайт элем, бул ар бир тармакта болуш керек да. Ошол эле билим берүү, ошол эле медицина, ошол эле жанагы мисалы студенттер практикага чыгат. Аларды өзүнүн айылына жөнөтүштүн кереги жок. Ал өзүнүн айылын ансыз деле билет. Аны деген башка аймакка жөнөтүш керек. Союз маалында бул нерсе болчу негизичи. Союз маалында дагы жакшы бир нерсе бар эле, аны да айтпай коюуга болбойт. Жаштардын көбү ал кезде Фрунзе болчу да. Фрунзеде окуп калышчу дагы, ошол жерден көбүнчө жанагындай башка аймактардан жанагындай үй бүлөлөр куралчу. Ошол дагы жакшы нерсе эле. Акыркы кездерде болсо эми албетте көбүнчө эми экономикалык себептерден улам өздөрүнө жанагы райондордун борборуна керек болсо айылдарга университеттер ачылып кетпеди. Анан жанагы студенттер окууну бүткөндөн кийин студент болом деп өзүнүн районунан чыкпай окуп атса, анда кандай ассимиляция болот? Анда ассимиляция болбойт. Анын түшүнүгү кеңейбейт. Анын түшүнүгү ошол боюнча тарыраак болуп кала берет да. Мен ошон үчүн каалабайт элем. Райондун деңгээлинде университеттерди ачыштын канчалык деңгээлде кажети бар. Биз кайра жаштарыбызды биз Кыргызстанды ичи эле эмес, мен каалайм.
биздин жаштар сыртка чыгып окуп келиш керек. Качанга чейин эле биз кичинекей алакандай Кыргызстан өзүбүздүн ичибизде эле жана орустардын бир сөзү бар да, сами варимся в своем соку. Качанга чейин эле ошол нерсе улана берет. Ошол биздин жаштар сыртка чыгып окуп келет, ошолдердин билимине сугарылып келет, анан бизде жана новаторлук иштер ишке ашат. Мисалы азыр Кыргызстанда болуп аткан, мисалы ошол эле Ош мамлекеттик университетте болуп аткан новатордук жанагы реформалар бүт ошол сырттан башка мамлекеттердин жанагы ийгиликтүү тажрыйбаларын алып атат. А эмне үчүн мамлекеттик деңгээлде биз ошону албайбыз? Биздин балдар чыгып келиш керек. Ошондо биздин балдардын эң негизгиси алардын түшүнүгүн кеңейтишибиз керек. Аларды тар эмеге биз камабашыбыз керек да. Негизи мына түндүк түштүк деп экиге бөлүүнүн өзү прогресс да. Баягы 40ка бөлүнген учурдан өттүк. Биз эми крупный эки чоң немеге бөлүнүп атабыз да, эки немеге. Анан баягы макал бар эмеспи? Уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегенчи. Ошондуктан биринчи кезекте муну ушу балдардан башташыбыз керек да өзүчү. Балдардан башташыбыз керек. Азыркы эле айткандай анын жолдору бар. Мамлекеттик атайын бир программа кабыл алынып, ошол мектепти бүтүп кеткенге чейин бүтүндөй Кыргызстандын аймагында биздин балдар барбаган, көрбөгөн жер калбаш керек. Ошол жердин жашоо шартын, жаратылышын, элдин айталык маданиятын көргөндөн кийин көрсө, мына биз ушундай турбайбыз, биз ушундай эл турбайбыз деген баягы сыймыктануу сезими, балдар мындайча айтканда жан дүйнөсү таза адамдар алар. Ошол тазалыкты бала кезинен биз баягы не деп коечу эле, эмени иммунитетти биз жаратып кое турган болсок, андан кийин булар мындай демеге айталык ооруга булар чалдыкпайт да буларчы. Анан мен азыр дагы бир нерсе эсиме түшүп атат да. Мына биз ушунун бардыгына саясат күнөөлүү деп атпайбызбы, ушинтип бөлүнүүгө саясатчылардын кызыкчылыгы деп атабыз да. Эми ошондой кызыкчылык болуп, ушундай бөлүнүп аткандан кийин негизи эми мен билишимче айрым бир өлкөлөрдүн ал тургай конституциясына чейин жазылып калган да. Ушундай бөлүнүү, бул бир эле Кыргызстан эмес, мындай бөлүнүүлөр бармдар. Европадагы өлкөлөрдө деле бар да. Мүмкүн мындай кылат турбуз да. Эгерде президент түндүктөн болсо, премьер-министр сөз түштүктөн болуш керек. Анан же болбосо бир мөөнөт президент сөз түндүктөн, бир мөөнөт түштүктөн болуш керек деген нерсени биз мындай жазылбаса дагы ушундай келишимге келүү зарылдыр. Жаңы жагдайга көңүлүңүздөрдү бөлгүм келип атат. Биз азыр жакшы жактар жөнүндө айтып атабыз да, мынтыш керек, жакшылыктар жөнүндө айтыш керек, үй бүлөдөн башташ керек деп. Бизде жазык процессуалдык кодексинде адашпасам, атайын статья бар да, аймактар аралык кастыкты козутуу боюнча. Ал мен билгенден иштебейт да, ал статья эч иштебейт. Биз майтокочун берип атабыз дейли, макул. Ротация кылайлы, коноктор үйлөө бири-бирибизге чакырайлы. Мүмкүн чындап эле ушул аймактар аралык кастыкты козуткандарды камаш керектир. Сөзсүз түрдө соттолосуң деген нерсени сиңдириш керектир. Мына сиз айтпадыңызбы, Советтер Союзунун мезгилинде катуу жаап жашырылган экен деп, анткени Советтер Союзунун мезгилинде мындай эми бөлүүнүгө жол бергендерди улутчул деп аны аябай катуу жазасын берчү да, туурабы? Мүмкүн ушундай прецедент жаратыш керектир. Советтер Союзунун мезгилинде сырттан келип, ачыгын айтканда орустар башкарып атканда. Ошондуктан ошолорго карата ички биригүү болгон. Качан орус кетип калгандан кийин анан кийин өздөрү бөлүнүп атат. Мен тамашалап айтып калам, өзү Кыргызга дайыма сырттан бир душман керек деп. Ошондо биз бирип турабыз. Азыркы айтып аткан эме мына айтат, баягы тамакты таттуу кылган туз, алысты жакын калган кыз деп туруп. Эмне үчүн мына түндүк түштүктөн ошол үйлөнгөндөр Россияга барган жерден таанышып туруп, ошо ал жерге барганда биригип калып атышат. Баарыбыз кыргызбыз деп туруп, ошон үчүн айталык жаллабаттык жигит айталык нарынын кызын алып, коркпой үркпөй үйлөнүп атат да. Ошондой алыс жерден алардын тагдыры бир болуп калып атат. Таасири жок. Биригүү процесси кетип атат ушундай акырындык жол менен. Бул статья такыр иштебей атат дегениңизге мен кошулбайм, бирок азыр эми мен тилекке каршы колумда цифралар жок, бирок ошол Кыргызстандын кылмыш жана жаза кодексинин 299 беренеси. Бул берене бир эле аймактык эмес, ал улут аралык, расалар аралык, диний кастыкты да козуткан эмелердин баары биригип калганда, азыр бул статья менен көп эле адам кылмышын
эме кылып жатат. Жок, эме дагы боюнча дагы бар, бирок салыштырмалуу азыраак болушу мүмкүн. Бирок мындай да ар бир ошондой бир факты болсо, ага реакция кылыш керек. Биз жанагы кайдыгерлик деген нерсе бар да, тилекке каршы Кыргызда. Биз сүйлөп кое беребиз да, бирок арттан ишибизди аягына чыгарбайбыз да. Ошол ар бир фактыны жанагындай бөлүнүп жарылуу фактыларынын үстүнөн арыз жазып, иш козготуп, сотко чейин жеткизип, ошону прецедент бар. Азыр мен билгенден ГКНБнын түрмөсүндө бир 10 чакты адам отурат. Бул берене боюнча. Ооба. Улут жанагы Трофимов деген дагы отурат. Булар болгону социалдык тармактарга жазган посттор үчүн. Биздин азыр эми маалымат үчүн телекөрүүчүлөргө деле айтып коеюн. Ошол эле социалдык тармакта жазылган посттор дагы ал эгер ошол сотко бере турган болсо жөн калбайт. Ошон үчүн мен чакырат элем ал нерседен алыс болуш керек да. Эгер анан дагы бир нерсе, бул берене 299 берене оор кылмыштардын катарына кирет. Ал деген жана срок давности жок. Ал 20 бир 10 жыл мурда жазган болсоңуз, аны бирөө скрин кылып сактап койгон болсо, 10 жылдан кийин сотко берсе дагы сиздин үстүңүзгө ал мурда штраф менен жазаланса, азыр камалат. 8 жылга чейин камалат. Анан жанагы эмелер бирок кичине жашырын болуп калат да, аларды публичный сот кылып прецедент болуш керек. Ооба. Мен мисалы өткөндө жанагы Кой Таштагы окуялардын айынан аябай ушундай толкун болбодубу? Ошондо менин жазган постума дагы бирөө ошентип коммент жазган экен. Мен комментти скрин кылдым. Ошол эме боюнча мен УВДга дагы атайын кызматтарга баарына арыз бергем. Мен мунун артынан чыгам. Анткени деген ар бир ошондой бөлүнүп жарылууга алып келе турган айтылган сөз, жазылган сөз, бир жерде интервью берип же көчөдө кетип айтылган сөз жазасыз калбайт деген түшүнүк мээбизге сиңбесе, ал нерсе токтобойт. Демек, мунун артында жазалоо бар деген нерсени сиңдириш керек. Сиңдириш керек. Мунун бир жаман жагы бар да. Мен бир окуяны айта кетейин. Ошо совет доорунда менин айылдаштарым эле бирөө түндүктөн үйлөнүп, анан 2-3 балалыгынан кийин ажырашып кетип, анан кайра түндүк аялдын артынан барат. Анан барганда дагы кызуу барат дагы, мен менен жарашасың, жарашпасаң мен сени өлтүрүп кетем деп анан бычагын көрсөтүп коет. Анан кармалып, камалып, соттолгондо жакшы адвокатты жалдаган экен, анан тиги адвокат айтыптыр да. Бул түштүктүн эркектеринин ушундай адаты бар, бирдеме болсо эле союн деген эмеси бар. Эгер ошол сөз үчүн эле камай бере турган болсо, анда түштүктүн жарым эркектери түрмөдө отуруш керек деп. Ошентип акта ийген экен да. Бул болгон окуя эми негизи. Мен бирдемеге кошулам. Бизде жарым камал Мында өтө көп адамдын баары камашка туура келип калат. Менин бир гана нерсеге кошулуп атканым Жылдыз. Официалдуу адамдар, ошол эле журналисттер, мындай элдин аң сезимин башкарууга жөндөмдүү таасирдүү болуп аткан адамдарды, ошондой саналуу эле адамдарды публично элдин көзүнчө ошолордун кандай жаза алганына чейин элге жеткирип, аны тынбастан көрсөтүп тура турган болсо, ошондо эл өзүнөн өзү эле ойлонуп калат. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Менин оюмча бүгүн Кыргызстанга, кыргыздарга негизги идеология ушул эзелтен айтылып келаткан бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет. Мына ушул болуш керек деп эсептейм. Анткени мүмкүн биз позитивдүү жактарын да көрүп аткандырбыз бөлүнүүнүн, бирок ал дээринде, негизинде келип ушул биздин өнүгүүбүзгө өзүнүн кедергисин тийип аткандай сезилет. Биздин идеологиябыз ынтымак эле болуш керек. Туура. Кыргыз кыргызды алдабайт, кыргыз кыргызды сатпайт, кыргыз кыргызга жардам берет. Ынтымак жашайт. Башка дагы кандай идеология болушу мүмкүн да? Сиздерге эсиңиздерге сала кетейин, бизде бүгүн конокто Мырзахметов Метал агай болду, тарых илимдеринин кандидаты, этнограф, доцент. Ошондой эле Жылдыз Бекбаева айым, журналист, жарандык активист. Бизди ар дайым жуманын экинчи күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.